Ошол жан жаныбарлардан жуккан оорулардан кантип сактануу керек, кантип алдын алуу керек? Жапайы жырткыч жаныбарлардан үй жаныбарларына жугат. Биринчи эле кезекте адам өздүк гигиенаны сактабагандыктан жугат. Малды сойгондон кийин ички органдарында бир белгилер болсо, буну биз жебей эле кой, итке салып бер деп итке салып берип коюшат. Мал ээлери мал баккан соң, үй жаныбарларын баккан соң, ошого мал ээлеринин да жоопкерчилиги бар. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин подкасттын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн өзгөчө темада, мындайча айтканда, мал жандыктарынан жуккан оорулар жөнүндө сөз кылайлы дедик. Бүгүнкү биздин коногубуз Авазбек уулу Райымбек, ветеринар кызматкери бизде конокто. Райымбек мырза, кош келипсиз. Рахмат, чакырганыңыздарга рахмат. Биздин өлкө бул тоолуу аймак болгондуктан эң мен ойлойм актуалдуу тема деп бул. Бүгүн ошол элибизге керектүү билбеген нерселерди биз толук жеткизип кетсек. Мал жандыктар аркылуу жугуучу оорулар, мындайча айтканда, зааноздук оорулар деп айтсак болот. Бул ооруга кандай оорулар кирет? Сиз кыскача бул эмне деген оору айтып өтсөңүз. Рахмат, сурооңуз жакшы суроо. Бул негизинен жаныбарлардан адамдарга жугуучу оорулар эң коркунучтуу болуп эсептелет. Аларды айтып өтсөк, эң негизгилери Сибирь кулгунасы, биз кыргызча күйдүргү деп коебуз. Андан кийинки шарпылаңы, эхинококкоз, бурсулез, альвеококкоз, кутурма жана башка көптөгөн жугуштуу оорулар кездешет. Аны менен күрөшүү үчүн биздин азыркы учурдагы Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайрылыштуу өтөндөр жайы министрлигине караштуу ветеринардык кызмат ушул жогоруда айтылган жаныбарлардын өтө жугуштуу ылаңдарына каршы күрөшүү үчүн өз убагында профилактикалык эмдөө, лабораториялык изилдөө иш-чараларын жүргүзүп келет. Бул оорулар менен күрөшүү үчүн мамлекет тарабынан атайын био каражаттар бекер бөлүнүп берилет. Анын жеринде ветеринардык адистер эмдөө жүргүзүп, өздөрүнүн акысын алып, ошол ар бир оорунун өзүнүн белгиленген тартиптери бар. Мисалы, кээ бир оору жылына бир жолу эмделет, кээ бир оору 2 жолу эмделет, ит мышыктар квартал сайын эмделет дегендей. Райымбек мырза, бул оорулар мен өзүм айыл жиркесинде чоңойгом. Ошондо айыл жиркесинде көбүнчө бул ооруларга көп мындай маани бербеген учурлар көп кездешет да. Ошол жан жаныбарлардан жуккан оорулардан кантип сактануу керек, кантип алдын алуу керек? Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Жакшы. Негизи бул оорулар адамдарга жан жаныбарлардын сүтүнөн, этинен, ошондой эле кээ бир оорулар заң аркылуу, былжыр челдер аркылуу жугат, жана аба аркылуу жуккандары да бар. Айта турган болсок, алардын ичинен кутурма оорусу. Бул кутурма оорусун алып жүрүүчүлөрү болуп, жапайы жырткыч жаныбарлар эсептелет. Жапайы жырткыч жаныбарлардан үй жаныбарларына жугат. Айта турган болсок, иттен анан адам баласына жугуп калуу коркунучу бар. Бул ооруларды алдын алуу үчүн эмдөө жүргүзүлөт жылда эле. Бирок ал ооруну алып жүрүүчүлөр жапайы жырткыч жаныбарлар болгондуктан дале эле болсо адам баласына коркунуч жаратат. Анан дагы бир ооруну айта турган болсок, бул эхинококкоз жана альвеококкоз деген оорулар. Бул оорулардын дагы алып жүрүүчүлөрү ошол жырткыч жаныбарлар, ошондой эле үй жаныбарлары болгон ит мышык болуп эсептелет. Бул кандай жол менен жугат?
бул биринчи эле кезекте адам өздүк гигиенаны сактабагандыктан жугат. Ошол ит мышыктын заң аркылуу эшиктин алдындагы же кандайдыр бир адам ошол ит мышык жүргөн жерлерге барып кармап колун жуубай тамактанган учурда бул оорулардын козгогуштары тамак аш аркылуу адам баласына жугат дагы. Адамдын ички органдары, боор, өпкө, өңдөнгөн органдарын жабыркатат. Ал көптөгөн мезгилдер бою билинбей жүрө бериши мүмкүн. Мисалы, боор ооруга чалдыгып калса, өтүшүп кетмейинче билинбей жүрө берет. Анан адам баласынын өмүрүнө коркунуч жаратат. Ал бир гана жол менен, хирургиялык жол менен гана айыктырууга болот. Айыл жергесинде малды сойгондо, койду эгерде боорунда кандайдыр бир нерселерди байкаса, жаман нерселерди байкаса, аны алып туруп итке салып берип койгон учурду мен көп эле кездештирип келгем. Ал туура эмес экен. Мен деле кийин өзүм медицина тармагында аралашкандан баштап гана билип баштадым да. Ошонун канчалык туура эмес боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Бул сиз айткандагы туура. Көпчүлүк эле жерлерде, айылдарда малды сойгондон кийин ички органдарында бир белгилер болсо, буну биз жебей эле кой, итке салып бер деп итке салып берип коюшат. Ал итке салып берүү менен адамдар өзүнө ооруну жуктурду деп эсептесек болот да. Ал ит өзүнүн короосунда жүрөт. Ал оорулуу жугуштуу оорунун козгогуштары бар органды итке бергенден кийин ит жеп, анан кайра козгогушту мындай өөрчүп, өнүктүрүп десек болот, кайра заң аркылуу сыртка чыгарат. Ал кайрадан ошол иттин ээсинин өзүнө же балдарына жугуп калуу ыктымалдуулугу жогору. Мындан сырткары жана жаныбарлар оору бөлгөн, мисалы, оору бөлгөн жаныбарларды, мал оору бөлсө айылда, малым ооруп атат, муну андан көрө өлүп калгыча союп таратып жиберейин деп таратып жиберишет. Эч кандай лабораториялык текшерүүсү жок эле. Анан ошол ооруган малдын этин алып алгандар дагы ошол эт аркылуу кандайдыр бир азыркы мен жогоруда айтып өткөн малдын жугуштуу ооруларынын белгилери болуп калып. Биз жана кутурма оорусу боюнча дагы бир аз айтып өттүк. Бул кутурма оорусу менен ооруп жаткан үй жандыктарын айтсак, мисалга ит да. Мен кички чакта бул кутуруп калыптыр деп эле, бирок ал итти жок кылбастан карап жүргөн учурлар кездешкен да. Ошол канчалык туура? Бул сурооңуз дагы туура. Негизинен малда бир кандайдыр бир оорунун жугуштуу эмеспи белгилери пайда болгондо, ошол айылдагы, азыр ар бир айылда, ар бир райондо ветеринардык адистер бар. Ошолорго токтоосуз кайрылуу керек. Ошол оорунун түрүнө, клиникалык белгисине жараша иш-чаралар жүргүзүлөт. Мисалы, кутурма болуп калган итти анын өзүнүн эрежеси бар. Аны кутурма деп эле мындай бир көрүп айта албайбыз да. Анын лабораторияга жибериш керек. Анан лабораториядан тастыкталгандан кийин анан тиешелүү чаралар жүргүзүлөт. Мал ээлери мал баккан соң, үй жаныбарларын баккан соң, ошого мал ээлеринин да жоопкерчилиги бар. Ал өзүнүн эле эмес, ошол айылдагы, балким райондогу элдердин дагы ооруп калышына себепкер болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир мал ээси малын өз убагында эмдетип, таблеткаларды берип караса, оору жайылып кетүүсүн алдын алса болот. Бирок негизи айылда кээ бир адамдар бар, малын убагында эмдетпейт. Силер эмдебесиңер деле мен малым оорубай эле жылда жакшы эле жүрөт депчи. Түшүнүк ошондой болот экен. Ошондой учурлар дагы катталып келет. Анан бирок ооруганда адам баягы башына келгенде билет дейт го. Ооруп калып анан өкүнүп калышы мүмкүн.
Андан тышкары ушул оорулардын диагностикасы боюнча кандай диагностика кылыш керек, кыскача айтып берсеңиз. Азыр бизде негизинен ар бир райондо лабораториялар бар, ветеринардык. Анын ичинен Бишкек менен Ош шаарындагы ветеринардык лабораториялар эл аралык аккредитациядан өткөн. Азыр пландын негизинде жылда ошол жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн жаныбарлардан кан алынып, жылына текшерүү жүргүзүлүп турат. Эгерде адамдар оорулуу жаныбардан билбестен этин жеп алса, же болбосо союп алган болсо, же болбосо аны тиштеп алган учурлар кездешсе, алар биринчи учурда эмне кылуусу керек? Сөзсүз түрдө ветеринардык адистерге же медицина кызматкерлерине кайрылуусу керек. Убакыт өткөн сайын эгерде ал оорууну козгогучу адамга жугуп калса, оорунун күчөп кетишине шарт түзөт. Бул оорулар негизи кээде кутурбаган ит деле тиштеп алат эмеспи? Ошондо деле бир текшерилип коюшу керек. Туура айтасыз. Мен дагы медицина кызматкери катары кыскача маалымат айтып өтөйүн. Эгерде бул кутурма оорусуна такталсак, кутурма оорусунун негизи дарылоо мүмкүн эмес. Убагында кайрылса, биринчи ошол кутурма оорусу менен ооруган ит тиштегенден кийин кайрылса, мисалга алсак, анда вакцинаны алса, бул оорудан айыгып кетүүгө толук мүмкүн. Эгерде ал ошо сиз айткандай оорунун белгиси жок деп жүрө берсе, бул инкубациондуу период деп коет. Оорунун белгилери байкалбай, бирок оору өрчүшүп баштаган учуру. Ошол учурду өткөзүп жибергенде бул вакцина дагы кеч болуп калат, адамды өлүмгө чейин алып барышы толук мүмкүн. Райымбек мырза, анда сиз ошо биздин элге кандай кыскача кеңеш берип өтөсүз, эмне сунуштарды айтасыз ушундай оорулардан алыс болуу үчүн? Бул оорулар негизи бизде баягы сөз бар ветеринарларда. Ветеринария медицина адамды дарылайт, ветеринария адамзатты дарылайт демекчи. Мен ушул элге кайрылуу эң негизгиси эле жеген тамак ашты карап, анын изилдөөлөрүн барбы жокпу ошого көңүл буруп, мисалы эт, сүт алганда эле анын ветеринардык аныктамасы барбы, текшерүүдөн өткөнбү, ошолорун карап, анан тамак аш менен тамактанууда ошонун тазалыгына көңүл бурса деп кеңеш бересиз? Кеңеш эмес, мындай сунуш бермекчимин. Андан сырткары мал ээлерине өзгөчө өзүңүздөрдүн короңуздардагы малдарды жана ит мышыктарды өз убагында ветеринардык адистерге кайрылуу менен тиешелүү эмдөө иш-чараларын жүргүзүп туруңуздар деп сунуш кылам. Райымбек мырза, сизге чоң рахмат. Мен ойлойм, бул канча бир пайызда ушул элибизге пайдасы тиет деп. Рахмат сиздерге дагы. Ушундай элди жакшы маалыматтар менен камсыздап, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат.